Салтанат Найман, Мордовия. Бул окуяны айтсамбы же айтпасамбы деп көпкө ойлондум. Айланамдагылар унут, эсинден чыгар деген менен айтууга оңой, бирок эстен чыгаруу кыйын. Канчалык унутайын десең да, сенин жашооңдо болгон окуяны жашооңдон такыр өчүрүп коюу болбойт экен. Коркунучтуу түштөр, көргөн кыйынчылыгым баары бир менин жүрөгүмдө өмүр бою калат. Апамдын эрке кызы, күтүрбөгөн жерден түрмөгө барам деп эч качан ойлогон эмесмин. Мен жат адамдарга өзүм жөнүндө айтып, бир аз болсо дагы жеңилдеп алууну чечтим. Мен жалгыз кызмын. Апам өмүр бою турмушка чыккан эмес. Мени багып алганын башка адамдардан кичинемде угуп калчумун. Мени медсестра болуп иштеген апам төрөт үйүнөн багып алыптыр. Мен апамдын көңүлүн оорутуп, эч качан мени төрөгөн апам жөнүндө сураган эмесмин. Апам менин көзүмдү карап чоңойтту. Кичинекей бир бөлмөлүү үйдө апам экөөбүз жашайбыз. Кичинемде кийимдин жакшысын кийдим. Каалаган кружокко бардым. Апам мени жакшы көрөт эле. Мен эмне сурасам, апам мага жок деп айтчу эмес. Менин балалыгым апамдан бир дагы жаман сөз укпай, кайрам айрамдарда ээрчитип алып, паркка алып барып, мени ойнотуп жүргөнү менен эсимде калган. Мен дагы апамдын мага болгон ишеничин актап, мектепте жакшы окудум. Мектептеги кароо сынактар менсиз өтчү эмес. Активистка болдум. Мектепти аяктагандан кийин жогорку окуу жайга тапшырдым. Контракт негизинде окууга өттүм. Биринчи окуу жылына контрактты эптеп топтодук. Апамдын кичинекей айлыгы эмнеге жетет деп, мен окуу башталганга чейин өзүм жашаган шаарда шоро сатып, окууга, кийимиме акча кылдым. Апам мен окууга өткөндө, кызым үстүмдөгү акыркы кийимими сатсам дагы, сени окутам деп айтканы менен, апамдын кичине айлыгы менен жогорку окуу жайды бүтүрүү мүмкүн эмес болчу. Биринчи курста аракет кылып жакшы окуганым менен, зачет экзамендер баары бир акча менен бүтүп атты. Кээ бир мугалимдер старостага ачык айтышып, мен апамдан зачет экзаменге акча сураган сайын, байкуш апамдын кичинекей айлыгы менин окуума кетип жатканына өкүнүп кетет болчумун. Сен жакшы окуйсуңбу, окубайсыңбы, баары бир акча менен бүтөт. Мен бардык мугалимдерди күнөөлөгүм келбейт. Кээ бир мугалимдер акча алам деп окуйм деген студенттин үмүтүн өчүрүп коет. Биринчи курсту бүткөндөн кийин сырттан окуу бөлүмүнө которулуп, мен да башкалар сыяктуу мигрант болуп, Москвага иштеп келүүгө жөнөдүм. Апам жалгыз кызын жанынан чыгаргысы келбеген менен, алган айлыгы контрактка жетпейт экенин билип, айла жок макул болду. Москвада менин классташ кызым бар эле. Москвага келгенде мени тосуп алган классташ кызым өзү иштеген ресторанга официант кылып ишке киргизди. Ишке кирип эле официант болуп калган жокмун. Алгач жардам бердим, меню жаттадым. Ресторандагы менеджерге менюну тапшыргандан кийин мага башында 2ден стол берип жатышты. Кечке басып бутумун чарчап калганы, көбүрөөк түшкөн чайыбүйдү көргөндө унутулуп калат. Биздин айлыгыбыз аз, бирок орустардын көбү чайыбүйдү жакшы ташташат. Чет өлкөлүктөр келсе, аларды тейлегиң деле келбейт. Алар орустарга караганда сараң болушат. Ишим өзүмө жагып, акча таап, топтой баштаганда, капыстан өзүмүн кетирген катам үчүн темир тор артына кирип калдым. Мен сүттөй ак элем, мени жок жерден соттоп жиберишти деп актанбайм. Менин кетирген катачылыгым мени түрмөгө жетелеп барды. Мен иштеген ресторан чоң ресторан эле. 4 кухняны камтып, ар бир зал өзүнчө бөлүнүп турчу. Мен Планета Сушиде официант элем. Бизде жалаң калмычка, бурятка, кыргыздар иштейт эле. Фрайдисте Американын тамактары, Иль Патиодо Италиянын тамактары, русская кухняда орус тамактары. Бирок официанттар орустар болчу. Мен бардык кухняны бат өздөштүрүп, официант жетпегенде Фрайдистен башка залга чыгып турчумун. Мага дем алыш болгон күнү менеджердин Фрайдисте адам жетпейт дегенинен Фрайдиске чыкканмын. Башка залдар 12ге чейин иштесе, Фрайдис пятница, суббота күндөрү таңкы саат 6га чейин иштечү. Саат 12де келген мен, ошол түнү менден сырткары бир официант бала, бармен, менеджер, төртөөбүз иштедик. Залда адам көп, баары эле мас. Зал 2ге бөлүнүп, мен курящий залды талашып атып алганмын. Курящий залда жакшы чайбый таштаган үчүн кызыктым. Өзү Фрайдиске отургандар жакшы чайбый таштайт. Бир жакшына кийинген киши мас болуп калган. Жеген тамагына акчаны карта менен төрөйүн деп, мастыгында картасынын паролун айтып, мен өзүм картасы менен паролун терип, расчет кылганмын.
Мага 300 рубльдан ашыгыраак чай выйнак берип кеткен. Столун жыйнап атып, мас кишинин банктык карточкасы түшүп калганын көрүп, унчукпай чөнтөгүмө салып койдум. Таңга маал иш бүтүп, кийинип үйгө кетип атып, баягы карточканы текшерип көрмөк болдум. Метрого кире бергенде турган банкоматтан карточканы текшерсем, 115 миң акча бар экен. Мас киши каяктан түшүрүп койгонун билет беле деген ойдо. Карточкадагы акчаны снимат этип алып алдым. Өзү ресторанга кирген меймандын эмнеси калып калса, биз менеджерге берет элек. Билбейм кандай шайтан азгырды, мен бербей алып алдым. 115 миңди снимат этип, банк ачылары менен апама которуп жибердим. Суббота күнү көп банктар иштебегенине карабай, башка метрого барып салып келгенмин. Квартирага келип жуунуп уктап жатканмын. Телефонум шыңгырап калгандан саатты карасам 4төн өтүп калыптыр. Мага чалган классташ кызым мени срочно ресторанга чакырып атканын айтканда, мен ишке деп ойлоп шашылып бардым. Бирок менеджерлердин бөлмөсүндө мени кечеги мен тейлеген орус киши менен милициялар күтүп турганын көргөндө, ишке эмес экенин түшүндүм. Менден карточканы көрбөдүңбү деп сураган менеджерге жок деп айтканыма карабай, мени отделениеге алып кетишти. Отделениеге баргандан кийин акча саат канчада каерде снимат этилгени, ошол убакта мен снимат эткеними видео камерадан көрүшүп, далил катары сүрөтүмү чыгарып керишиптир. Орус кишиге кечирип коюң, мен төлөп берем дегениме карабай, жазган арызы боюнча мени сурак кыла башташты. Мен акчаны үйгө салып жибергенимди айтып, сумкамдан квитанциясын көрсөттүм. Карточканы мен ыргытып жиберген элем. Мени милициялар ошол эле түнү ИИСке алып барышып, биринчи күнү милициялардын коштоосу менен сотко алып барышты. Сот менин кылган кылмышымдын негизинде сотко чейин болуп турасың деп СИЗОго жөнөттү. Мен ИИСте 1,5 күн болдум. Сотто үйгө чыгарса керек деп ойлогонум ишке ашпай, Варановкада СИЗОго жеткирилдим. Варановка башында мигалкасы бар, ичи темир менен курчалган машина. Вороновкада алып келген милиция кызматкерлери мен түз эле СИЗОго алып келишти. Москвада аялдардын СИЗОсу бирөө, бардык кылмыш кылган аялдар ошол жерге барат. 2 сааттай убакта СИЗОго жетип бардык. Менден сырткары 2 бомж аял дагы бар. Машинанын ичин сасып кеткен. Мен ыйлап алганмын. Бомждардын бирөөсү мени сооротуп, "Не плачь" деп коет. Кантип ыйлабайм? Жалгыз апамын ишеничин актабай, мынтип камалып отурам. 2 ай качан өтөт эми? 2 айдан кийин чыгамбы? Апам байкуш укса эмне болот деп. Апамы эстеген сайын ыйлайм. СИЗОго жетип, ичине киргенде мен бирөөтөлө ушул жерде калып кала тургансып, калтырак баса баштады. Соттон Вороновкада алып келген бизди дежурный тосуп алды. Биздин бир сыйра текшерген дежурный кичинекей бөлмөгө киргизди. Ал бөлмөдө 2-3 сааттай убакыт отуруп, андан кийин мен кинодо көргөндөй мени алып чыгып, руки за спину, лицом к стену деп атып, узун коридор менен алып жөнөштү. Бөлмөдөн чыкканыма бир чети кубандым. Себеби 2 бомж аялдын жытына чыдап болбойт эле. Түз эле мени жуунчу бөлмөгө алып барган СИЗО кызматкери жуунуп чыккандан кийин санчастка алып жөнөдү. Ал жерден анализ тапшырып, мени менен психолог сүйлөштү. Менде коркуу сезими күчөсө күчөгөн, бирок токтогон эмес. Андан кийин инспектор мени менен беседа кылгандан кийин каптеркага алып келди. Каптеркадан матрас, 2 комплект постельный белье, темир кружка, алюминиевый кашык карматып камерага алып жөнөштү. Мен түрмө жөнүндө кинодагы көрчү эмесмин. Кирип барганда эле камеранын ичин каптаган сигареттин жытынан башым ооруп чыкты. Киргенде 2 кабат керебеттер турганын байкадым. Мен камерага кирип барганда, мени ал жерде отургандар байкамаксан болушуп, кирип барганыма эч ким көңүл бурган жок. Унчукпай кирип бош турган кроватка матрасымды койдум. Менин коркуп атканымды байкаган орус кыз: "Коркпо, бул жерде дагы сага окшогон адамдар бар" дегенде, бир аз коркуу сезими жоголду. "Ты откуда?" деп сураган өзбек улутуна окшош, колдору маникюр, өзүн аябай жакшы караган аял келип менден сураганда, "Из Киргизии" деп жооп бердим. "А, понятно. Почти мы земляки. Я из Туркменстана" деп жооп берген аялга, "Вы тоже недавно приехали" деп сурасам, "Нет, я здесь уже 1,5 года сижу" деп айтканда, колундагы жаңы эле болгон маникюрун карап таң калдым. Эч нерсе оюмда жок. "Откуда у вас маникюр?" деп сурасам, "В смысле откуда?" деп мени жактырбагансып карап койду. Мен кирген камерада мени менен 15 аял болдук. Киргенде 3 бөлмө экен. Бир бөлмөсүндө жатсак, экинчи бөлмөдө кухня, дагы бир бөлмө туалет менен душевая. Үстүндө жука көйнөгөр эле.
Мунаны кийип ал деп спортивка берген түркмен аял, экөөбүз мусулманбыз, бири бирибизди колдойлу. Кечинде телефон берем, тааныштарыңа чалып аласың деди. Бирөөнүн номерин жатка билбейм. Телефонуму мени милициялар алып кетип атканда менеджерге таштап кеткенмин. Өзүмүн номериме чалам. Балким бирөө жарым алып калар дедим. Кечинде түркменка güzel. Сен жакшы камерага келдиң. Бул жерде башка камераларга салыштырмалуу условия бар. Бул жерде отургандар көбү тергөөчү, сот, бухгалтер болуп иштегендер. Мен махинация боюнча Түркменистандан куугунтукка алынып, бул жерден кармалдым. Мени Түркменстанда соо койбойт. Ошондуктан тааныштарым мени ушул жерден алып чыкканга аракет кылып жүрүшөт. У меня нормальные знакомые есть деген güzel тамакты сырттан алып киргизип жейт экен. Маникюр, педикюр сырттан төлөсө, СИЗОдо жасап берерин айтып отурду. Андан телефон алып, өзүмдүн номериме чалсам, бат эле бир бала көтөрдү. Ким бул? Бул менин телефонум го деп сурасам, Мира, бул мен Нурбекмин. Менеджер мага берди телефонуму. Жаңылык болсо угасын дегенден, канча күндөн бери кармап отурам деген чогуу иштеген Нурбек экенин билдим. Айзат каерде деп классташ кызымды сурасам, билбейм, ал сени кармап кеткенден кийин коркуп телефонун алган жок. Ал жумушта болсо керек, мен үйдөмүн деген. Нурбеки апама кабар бер, менин кармалганымды айт десем, апаң эртең учуп келет. Кабар бердик дегенин угуп, апамды Айзат тосуп алар деп, менден башка телефон күтүп тургандарды көрүп, эртең кеч байланышка чыгам деп телефонду өчүрдүм. Мен түштүктүн кызымын. Нурбек көлдүк жигит. Мен аны чогуу иштеген бала катары көрөм. Смотри, это тебе деп, güzel телефонго келген СМСти көрсөткөндө, өзүмүн номери менен ким жазыптыр деп карасам, Нурбектен экен. СМСти шашып окуй баштадым. Мира, Айзат апаңды күтүп албайт экен. Сени менен сүйлөшпөйм, мага чалбасын деди. Сен кабатыр болбо, мен күтүп алам деп жазган Нурбектин СМСин көрүп, классташым Айзат эмес, эркек болсо дагы Нурбек мага жардам берип атканына кубандым. Апам байкуш мени камалды деп угуп келиптир. Нурбекке мен 2 дүйнө ыраазымын. Апамды күтүп алып, достору менен комната алып жашайт эле. Апам 1 ай Нурбектер менен жашады. Апама жардам берген Нурбек мен үчүн адвокат дагы таап берди. Мен СИЗОдо 1 жума отургандан кийин баардыгын биле баштадым. Чогуу отурган түрк güzel жөн адам эмес экен. Ал Түркменстанда Центральный банкта иштеп, поддельниктер менен 2 миллиард доллар махинация кылып качышкан экен. Поддельниктери кармалып, güzel Швейцарияга качып кетет. Эл аралык издөөдө жүргөн жеринен кармалып, Түркменстандын Россиянын дагы жараны болгон үчүн Россияга өткөрүлүп берилет. Дагы бир жаш эле тергөөчү кыз Москванын өзүндө тергөөчү болуп иштеп жүрүп, кылмышкердин статьясын өзгөртүп, түрмөгө отургузбайм деп 2 миллион пара сураган жеринен кармалган. Эң эле өкүнүчтүүсү, сүйүү үчүн баарына даяр болгон Ира байкушка боорум ооруйт. Өзү соттун секретаршасы болуп иштеп, өзүнөн 16 жаш улуу кишини сүйүп, жарым жыл бирге жашаганда, ал сүйгөн кишиси квартирный мошенничество менен камалып, Ира соттолгон сүйгөнүн көрүп туруу үчүн поддельный документ жасайт. Ал жерде соттун чечими менен общественный помощник деп, каалаган убакта соттолгонго киргени мүмкүн деген постановление болгон. Ошонун негизинде айыпталуучу сүйгөнүнө 19 жолу кирип, соту болгондон кийин мөөнөтү кыскартылды деген кагазды СИЗОго жөнөткөн жеринен баары поддельный экени билинип, ал да СИЗОдо мени менен бир камерада отурат. Апам 1 ай Москвада болуп, адвокат тергөөчүдөн алып берген уруксат кагаз менен бир жолу жолугушууга келип кетти. Байкушум апам, ортодо тосулган айнек, 1 айда чачы куудай агарган апам. Телефонду колуна алып, жоолугу бир жагына кыйшайганына карабай, садагам кызым, бул тарткылык. Эч качан ойлонуп сыгылба, ооруп каласың, буйруса чыгасың. Мен сага капа эмесмин кызым. Бешинеңде бар экен көрүп атасың деген апам байкуш, көзүнүн жашын билдирбей, жоолугунун бир учу менен аарчык коет. Апа кечириң мени. Мен сизден башка кимге керекмин? Төрөгөн апам мени төрөт үйүнө таштаганына карабай, сиз мени эч нерседен кем кылбай бактыңыз. Досум деген Айзат камалган күндөн артыман таш ыргытып, менден алыстап кетти. Апа, мен кимге керекмин сизден башка? Адвокат жакшы иштесе, буйруса 2 айда чыгам. Сиз өзүңүздү жакшы караңыз деп апам айтсам, багып алганымы билет экен дегенсип. Менин жалгызым, менин көлөкөм, мен апаңмын. Аллах насип этсе, бул күндөрүм өтүп турмушка чыгасың. Неберелеримди багып, жакшы тайыне болом деп апам мени сооротуп атты.
Апам айылга кеткенден кийин Нурбек ай сайын менден кабар алып, мага керектүү нерселеримди алып келип берип атты. Адвокат канчалык аракет кылганына карабай, СИЗОдо 5 ай отуруп, мен 3 жылга соттолуп кеттим. Мени СИЗОдо 3 жыл мөөнөтүм бүткүчө прачечныйда иште дегенинен көнбөдүм. СИЗОдо түрдүү ооругандар болот. Мен өзүмө оору жугузуп алгандан корктум. Автозак менен Ярославский вокзалга жеткирилдик. Вагондун оозуна токтогон машина, ит менен автомат кармаган конвойлордун «Стоять! Бегом!» деп кыйкырганын укканда, зонага деп 2 сумка кийим кече даярдаган элем. Экөөнү көтөрүп, вагонго чуркап кирдим. Андан ары Столыпин вагон менен зонага жөнөдүк. Столыпиндин ичинде купенин эшигинин ордуна темир тосулган. Бир темир тордун ичинде 12 аял барбыз. Ар бирибизде сумка. Ичи ысык. Бир токтогондо 4 сааттан токтойт. Ал мезгилде дааратканага барганы болбойт. Жолдо Рольтон чай берет. 3 күн кыйналып бир вокзалга жетээрде бизди түшүрүүгө даярдай башташты. Столыпинден түшкөн бизди автозак күтүп алды. Түш ой зонага жеткен автозак 12 аялды бирден түшүрө баштады. Фамилиябызды бирден түрмөө начальник айтат. Биз статьябыз менен берилген мөөнөттү айтабыз. Түз эле баарыбызды баняга алып барып шмоңгузду. Зонага кийгени мүмкүн эмес кийимдерди складка тапшырып, биз банядан зонадан берген кийимдерди кийип чыктык. Ал жерде сенин размерин жок болсо, 56 размерди дагы карматып коет. Мага берилген шым салбырап жүрөт. Банядан кийин карантинге алып келип, баарыбыздан анализ алышты. Андан кийин жарым саат уруксат, кимиңердин кийимиңер чоң болсо кыскартып, кийимиңерди порядкага келтиргиле деген инспектордун кыйкырганынан шашылып, кыскарта баштадым. Ийне жип алып алган элем. Ийне жиби жоктор завхоздон алышты. Жетпегени бири бирин күтүп атышты. Зонада кийимиң үтүктөлгөн таптаза болуш керек. Жарым сааттан кийин текшерип берген дежурный, текшергенде тырышкан кийим кийип турсаң, өзүңө минус кыласың. Карантинде таңга маал 6да турасың. 15 минутада жаткан жеринди заправка кылып, жуунуп, физзарядкага чыгышың керек. 6:30да завтрак. Столовойдо эмес, карантинде берилет. Өзүңүн отурган стулуң болот. Кружка завхоз берет. Бирок карантинден чыкканда тапшырып чыгасың. Саат 7ге чейин завтрак. Кийин завхоз ишке бөлө баштайт. Бош болгондо 5тен 1 берет. Кийимине тигесиң. Сумкаңда дагы 1 болуп, сыртына чөнтөк тигип, сумкаңда эмне бар экенин жазышың керек. 2 жумада карантинде сени менен сүйлөшкөн түрмө кызматкерлери анкета толтуртуп, сенин эмнеге жөндөмдүү экениңди сурашат. Карантин бүтөөрүнө 1 күн калганда, Азизова, к тебе пришли деп, мени бирөө чакырып атканын айтышты. Мени зонада ким чакырышы мүмкүн деп, таңгала эшикти көздөй кетип атсам, Азизова, это ты? Деп, здоровый орус аял сурап калды. Да, я десем, завтра ты пойдешь со мной деп айтканда түшүнбөй калдым. Почему деп сурайын дейм, бирок корком. Карантинде толук 2 жума болгондон кийин, кечээ мага келген семиз аял мени ээрчитип кетти. Ээрчитип барган аял мага каптеркадан матрас, төшөк, постель алып берди. Бул жерде кружка, кашык бербейт экен. Түз эле отрядка алып барып, мага жата турган жеримди көрсөттү. Кимсиң? Каяктансың? Эмне болуп келдиң деп сураган аялдарга өзүм жөнүндө айтып бердим. Зонага биринчи барган адамда коркунуч болот. СИЗОдо өзүм сыяктуу биринчи жолу камалгандар болсо, зонада көп жолу отурган, түрдүү кылмыш кылгандар, адам өлтүргөндөр менен отурасың. Эртең швейный цехке барасың деген бригадирге унчукпай баш ийкедим. Сумкаңда эмне бар экенин жаз. Кокушмон болсо, сумкаңдан бир нерсе ашыкча чыкса дагы, же жазган нерсең жок болсо, ошол үчүн дагы жаза аласың. Бул жерде тартип катуу деп түшүндүргөн бригадирге макул дедим. Сумкаларымды жайгаштырып, жаткан кроватымды заправка кылып бүтөөрүм менен мени администрация чакырып атканын айтышты. Мени түрмөнүн начальнигине алып барган воспитатель начальниктин кабинетине киргизди. Кирип фамилия атымды, статьямды айткан, мага түрмөнүн начальниги, сен башка мамлекеттин жаранысың. Эгер УДО менен эртерээк чыгам десең, менин айтканыма көнөсүң. 3 жыл эмес, 1,5 жылда чыгасың. Сен бригадандагы аялдардан ким прокуратурага арыз жазат? Эмне жөнүндө сүйлөшүп атат? Ошолорду мага айтып турасың деген түрмөнүн начальнигине, жок, мен эч нерсе айтпайм. Сурогумун аягына чейин отурсам дагы айтпайм деп атсам,
Менин калган сөзүмдү укпай, начальник мени тээп уруп кетти. Мен зонага келип атканда, администрация менен иштешкен стукачтарды зонадагы аялдар өлтүрүп коюшат дегенди укканмын. Начальник мени тээп уруп салды. Мурдуман аккан канга дагы караган жок. Мен начальниктин тепкисине чыдабай кулап түштүм. «Вставай, уходи!» деп кыйкырып сөгүнгөн начальниктен коркуп, денемдин ооруганына карабай, каяктан күч таптым билбейм туруп, начальниктин кабинетинен чыктым. Көзүмдөн агып аткан жаш, мурдумдан аккан кандан дагы денеме тийген начальниктин тепкиси оорутуп атты. Денемдин ооруганына карабай, бутумду сүйрөп араң отрядка келдим. «Избили тебя?» деп сураган орус Иранын сөзүнө ыйлап жибердим. «Ыйлаба, бул башталышы. Бар бетинди жууп кел». Мордовия Россиядагы эң жаман аялдар түрмөсү. Бул жерге көбүнчө Питер менен Москвадан соттолгон аялдарды алып келишет. Сен биринчи күнү ыйласаң, 3 жыл кантип чыдайсың? Билдим эмнеге урганын. Биздин башыбыздан өткөн. Демек стукач болгону отказ кылдың. Биз менен үй бүлө болуп жашайсың. Бул жерде жалгыз жашаган болбойт. Өзүңдү өзүң коргогонду үйрөн. Болбосо сени баары кордойт деп Ира мага түшүндүрүп атты. Бетимди жууп келгенден кийин жүр обедке. Тамактанбасаң ачка каласың деген Ираны ээрчип столовойго бардым. Столовойго кетип атканда ар бир отряд катарга тизилип барат экен. Столовойдо тез тамагыңды жегин, тургула дегенде туруп кетишибиз керек. Жай тамактансаң ачка каласың деп шыбыраган Ирага түшүндүм дегендей баш ийкедим. Столовойдо 15 минутадай тамактанганда эле обед бүттү. Тургула деген бригадирдин кыйкырыгынан баарыбыз турдук. Биздин отрядда 90 аял бар экен. Столовойдон чыгып атканда Мира токто деп кыргызча сүйлөгөн үндөн улам токтоп, ким экен деп артымды карадым. Мира, мен сени биздин отрядка алыңыз деп бригадирден сурандым деп. Мага жакын келген кыргыз эже экөөбүз бир туугандай болуп кучакташып көрүштүк. Мен азыр швейный цехтемин, кеч келем, анан сүйлөшөбүз деген кыргыз эжеге, мен да сиз менен барсам болобу деп сурасам, азыр деп бригадирден сурады эле, макул болду. Анара деп өзүн тааныштырган эже, коркпо эч нерседен, өзүңө бекем бол. Болбосо бул ак кулактар тебелеп кетет деп швейный цехке баргыча сүйлөп барды. Экөөбүз бир жерде иштедик. Ал мага кантип тигүү керек экенин үйрөтүп атты. Аялдар машинадан башын албай иштешет экен. Эмнеге бардык аялдар иштебейт? Отрядда жүрөт го аялдар десем, алар көркөм өнөрдө, түнкү сменге ашканада иштегендер. Швейный цехтегилер баары ишке чыгат. Тетиги кызды көрдүңбү? Ал узбечка деп отура албай тоң коюп тигип аткан кызды көрсөттү. Ошол кыз төрөгөн баласын спортивкага ороп жолго таштап койгон. Андайлар бул жерде күн көрүшпөйт. Дубинка менен ура берип жан баштарын көгөртүп салышкан. Ошого карабай иштеп атат деген Анара эжеге мени да түрмөнүн начальниги урду десем, ал эч нерсе эмес. Бул жерде администрация зечкаларга урдурат. Алар аябайт. Биздин бригадир жакшы. Башка бригадирлер катуу урат аялдарды. Деп айтканда жүрөгүм түшүп корктум. Силер кимге керексиңер деп өлтүрүп деле коет. Өзбек кыздын жаны бышык экен. Башка болгондо эмдиги чөбөлөп калса керек эле деп шыбыраган Анара эже мага түрмөнүн жашоосун айтып берип атты. Швейный цехтин бригадири ушунчалык ташбоор экен. Дааратканага жөнөтпөй, аялдар пакетке заара кылып атканын көрдүм. Түнкү 11-де иштен кайттык. Бирок биздин бригадага берилген заказ толук аткарылбаган үчүн отряддагы аялдардын баарын сыртка тизип, түрмө кызматкерлери ичкериде айнектен күрүп турушту. Бул жерде адамдар эмес, жүрөгү муз болуп калган ташбоор макулуктар иштейт экен. Биз таң аткыча суукта титиреп турдук. Саат 5 болгондо бизди жаткан жерибизге киргизди. Бечара өзбек кызды бирөөсү из-за тебя деп бир тээп кроватындагы матрасты алып темирге жатасың дегенде, корккон өзбек кыз темирге жатты. 1 саат эптеп эс алымыш болуп, саат 6-да турдук. 15 минутада жаткан жеринди заправка кылып, бети колуңу жууп, жамгыр жааса да физзарядкага чыгыш керек. 6:30-да столовойдо болушуң керек. 7-ге 15 минутада калганда швейный цехке жөнөп, саат 7-де машинада отуруп калышың керек. Бир айда бир жолу дежур болосуң. Биринчи дежурлугуңду өзүң кыласың. Кийинкилерин сигарет берип бирөөлөргө кылдырсаң болот деп Анара эже түшүндүрүп атты. Өзбек кызга боорум ооруп атат Анара эже. Мусулманбыз го биз, жардам берели десем, макул, азыр үчөөбүз болуп калдык отрядда. Ал деле бир адашты деп менин сөзүмө макул болду.
Зона бул эң жаман жер. Бул жерде бири-бирине үйлөнүп алышат. Түрмө кызматкерлери билсе, ШИЗОго камайт. Сени стукач бол деген начальник ошолорду айтып бер деп. Стукач бол деген, биз аларды сатпайбыз. Түнү таң аткыча эшикте туруп байкабадың. Бүгүн түнү көрөсүң үйлөнгөндөрдү. Бирок сен алардын сүйгөндөрү менен сүйлөшпө. Алар жаман кызганып уруп салбасын деген анар эжеге коюңузчу тамашаңызды десем, көрөсүң түнү деп күлөт. Цехтин бригадири өтө начар аял экен. Абетте өзбек кыз Мунисаны сен иштейсиң деп тамактанганын жиберген жок. Ал кыз байкуш жеген дубинкаларынан денеси ооруп жайыраак кыймылдап аткан. Мен боорум ооруп столовойдон нан ала кирем деп ойлодум. Столовойго кетип атканыбызда бизди бирден текшерип шмон кылды. Анар эже мен Мунисага нан алып алайын десем, жинди кызсың го, нанды көрүп калса ШИЗОго камайт дегенинен нан алган жокмун. Бүгүн эрте бүттүк. Саат 10до жаткан жерибизге бардык. Менин тумбочкама бирөө бир шоколад менен 3 в одном кофеден бирөөнү коюп койгон экен. Анар эже, мына кимдики сурап беринчи деп айтсам, анар эже сурады эле. Землячкаңдын поклонниги пайда болду деп айтышты. Түшүнбөдүм анар эже десем, сүйүүсүн зонада ушинтип билдиришет деп айтканда, ачуум келип, ким койду деп жиндиге окшоп корпусту башыма кийип кыйкырдым. Менин жин деп кыйкырганыма бригадир отпой болуп атат. Эмне кыйкырып атасың деп жаныма келди. Мен мусулманмын, мен лесбиянка эмесмин. Бул эмне? Ким койду деп столовойдо мага жымындап караган орус аял койгонун сезип, шоколад менен кофесин орус аялга карап турдум. Менин атып урганыма намыстанып кеткен орус аял жаагыма чапты. Мен да бош турган жокмун. Алым жетпегенине карабай, кыска чачынан таркылап тээп аттым. Ал менден күчтүү экен. Эркек сымал эле, мени уруп атат. Аялдар түрмөсүндө экөө мушташса, эч ким аралашпайт. Менин каяктан күчүм пайда болду билбейм. Астыма жатып калганынан пайдаланып, беттерин аймап салдым. Белиме тийген дубинкадан карасам, түрмө кызматкерлери, зечкалардын тили менен айтканда мусорлор, экөөбүздү тең дубинка менен уруп, алып барып штрафной изоляторго камап салды. Зонага келген экинчи күнү ШИЗОго камалдым. Зонада 3 күн болдум. Бутума носки кийгени дагы уруксат беришкен жок. Бир жука кийимде, бутумда сланц менен 3 күн ШИЗОдо турдум. ШИЗОда текшерип кирген начальникке аты, фамилияңды, срогуңду айтасың. ШИЗОдо турганы болбойт. Тез-тез келип текшерип турушат. Тамак алып келгенде гана отуруп, тез-тез ичип алабыз. 3 күндөн кийин чыгып ушунчалык кыйналдым. ШИЗОдо отурганда өргүн келди. Бирок өзүмө кол сала албадым. Мен ШИЗОдон чыгып келгенде анар эже мен жөнүндө баракта сөз болгонун айтып, көбүн сестентип койдуң азаматсың. Эми алды артын карап сүйлөп калышат деди. Зонада эң көп күткөнүм кат. Көбүнүн күйөөлөрү таштап үйлөнүп алышкан. Түнү уктап атканда кыйкырып чыккан аялдарды көрүп жадап кеттим. Түрмөдө 2 ай болуп, баарынын психологиясын билип бүттүм. Зонада өзүнүн шоу бизнеси болот. Досук деп атап коюшат. Отрядтарга атайы театрлашкан көрсөтүү коюш керек деп тапшырма берет. Мисалы, согуш жөнүндө болсо, биз ошого даярданабыз. Баары эле катышкысы келбейт. Мен мектепте окуп жүргөндө активный болгон үчүн дайыма катышам. ШИЗОго ошол боюнча түшкөндөн коркуп, түшпөгөнгө аракет кылдым. Цехте иштеген акчаны магазинге которот. Барып каалаган нерсеми алып келем. Бир айда 2 жолу магазинге уруксат берилет. Мунисаны кордогондорго барып жакшы түшүндүрөт элем. Түшүнгүсү келбегендерге поговорим пошли дегеним деле. ШИЗОго түшкүсү келбей, мушташкандан коркушчу. Түрмөдө толук 3 ай болгондо Нурбекке чалдым. Ал менин звоногумду күтүп жүргөнүн, менде баары жакшыбы деп сурап, эмне керек алып барып берем деди эле. Эч нерсе возможность болсо, Мордовия 22-ге менин атыма акча которуп койсоң, мен магазинден алып алам дедим. Макул, адресиңди интернеттен табам деген Нурбекке 5-отряд деп жазууну унутпай дедим. Нурбек менен сүйлөшкөндөн кийин 3-4 күн өтүп, мен концертке даярданып атканмын. Муниса менен анар эжени кошуп алганмын. Азизова к тебе передачки дегенде, атайы посылка ала турган жер бар. Барсам мага передачка келиптир. Байкуш Нурбек атайы Москвадан алып келиптир. Ичинде баары бар: кара колготки, носки, ич кийим, водолазка, конфет, сигарет, тушенка, жай намаз, орусча жазылган намаз китеп, баары бар. Бирөөлөрдөн сурап кылган окшойт. Мага боору ооруйт, жалгыз деп. Буюрса түрмөдөн чыксам,
мен да 2 эсе кайтарам деп ниет кылып жүрдүм. Муниса менен Анар эже сигарет чегет. Мен бир чегейин деп көрдүм, жаккан жок. Үчөөбүз баракка келип чай ичип отуруп, Анар эже, сизди сурабапмын. Канча жыл срогуңуз бар? Эмнеге отурдуңуз десем. Сага айткан эмесминби? Мен бир армян кишинин колунда печенье, нан сатып иштейт элем. Камок сыяктуу магазинде. Ал мага тийишкенде иштебейм деп урушуп кетсем, акча уурдады деп каматып салган. Мен дагы жарым жылдан кийин чыгам буйруса деп калды. Сени Столыпинде алып келдиби? Мени самолетто алып келди деген Анар эжеге, самолет менен дагы алып келеби десем. Ооба, 3 айда бир жолу самолет менен. Алдыга эркектерди, артка аялдарды отургузуп алып келет. Эркектердин колунда нарушник болот. Аялдарда болбойт. Мен ошого элешип калганмын. Ошончо отуруп сурабапмын. Муниса менден кийин дагы 2 жыл отурат экен. Мага дос балам жай намаз алып келиптир. Экөөңөр тең сигаретти таштап намаз окуйбуз дедим. Экөө менин сөзүмө макул болушту. Мунисанын жарасын козгоп сурагым келчү эмес. Цехте кээде материал жок болуп калат. Кээде комиссия келет. Ошол убакта кеңир болуп калабыз. Азыр концертке даярданып бош болуп калып аттык. Кечинде рахматымды айтып коеюн деп Нурбекке чалсам, дос баламын. Машинасы менен Мордовияга барып келдим. Москвадан 10 саатта зонага келип, сага передачка таштап кайттым. Жакында Кыргызстанга кетем. Үйлөнүп келем деген Нурбекке. Эми менден эч ким кабар албайт экен деп ичим ачышып калды. Нурбек үйлөнгөнү Кыргызстанга барам деген укканда, жакын адамым кетти. Жалгыз кала тургандай сезилди. Мага Нурбектен башка эч ким жардам бербейт эле. Макул кетсең жакшы бар, бактылуу бол. Мен түрмөдөн чыкканда, буйруса сага сөзсүз жолугам деп коштошуп, телефонду өчүргөндөн кийин бир нерсеми жоготкондой, ичим ачышып аябай ыйладым. Маанайым жок. Мен эми жалгыз калдымбы? Алдыда 2,5 жыл срогум бар. Менин ыйлаганымды көргөн Анар эже жаныма келип, кынчылыкпы сиңдим деп сураганда, эже мага келген бала үйлөнгөн кетип атат экен десем, жигитиң беле деп кайра суроо узатты. Жок, бирге иштеген бала жөн эле деген жообумду уккан эже, кайгырбасындым. Түрмөгө түшкөн аялдардын күйөөлөрү таштап кетип атпайбы? Ал жигитим деле эмес экен. Мына мен деле жалгызмын. Менден досторум дагы кабар албайт деп оор үшкүргөн Анар эжеге, сиз турмушка чыккансызбы деп сурасам, синдим. Мага окшогондорду ырысына тепкен деп коет. Сүйлөшкөн жигитиме карабай бир бала алып качып кеткен. Мен аны менен 2 жума жашап, мал сасыйт, аялга мамиле кылышты билбейт деп тоготпой келе бергенмин. Жигитим ажырашсаң дагы сага үйлөнөм, Москвага барып иштеп келели дегеннен экөөбүз Москвага качып келгенбиз. Үйдөгү ата-энемди нааразы кылдым. Москвада акча таап барсак кечирет деп ойлогонмун. Жигитим менен нике кыйдырбай жашап жүрдүк. Мынтип кырсык болуп мен камалганда, жигитим менден баш тартып кетти. Никеси жок, арам жашагандын кусурунан, мынтип мен темир тор артында отурам. Жигитим сен ошол армян менен ойнош болгонсуң деген шылтоону айтты. Азыр аттың кылам. Мал жыттанат деп чаңган күйөөм өтө жоош эле. Жашай бергенинде мынтип камалбайт элем деп, кашын серпип сүйдөгөн Анар эженин тагдыры деле оор экен. Муниса гана десем кир жууп атат. Ал байкушка дагы кыйын. Сен келип кичине жеңил болуп калды. Мурда алы жеткени дагы, жетпегени дагы Мунисаны урат эле. Ал байкуш дагы эмне кылсын? Атасы ичет экен. Өзбектерде колунда жок деп тогото бербейт го. Кайненеси себин начар деп жүрүп эле ажыраштырып салыптыр. Апасы дагы жок байкуштун. Өздөрү араң жашайт окшойт. Москвага келип стройкада шпатлевка кылып жүрүп, бирөө менен таанышып, боюнда болуп калат. Боюнда болгонун уккан жигити меники эмес деп мойнуна албай койгондон кийин, кантип багам деп баласын спортивкага ороп, көчөгө таштап коет. Кийин мынтип бул жерге келип отурат деген Анар эженин сөзүнөн кийин түрмөдө түрдүү тагдырдагы аялдар бар экенин билдим. Көбү камалып чыккандан кийин барар жери жок атайы кылмыш кылышат. Түрмөдөн чыккан аялдарды коом өзүнөн алыстаткансый берет. Себеби судимый дегенди укканда көбү ишке албайт. Түрмө адамды оңдобойт. Залда эртеден кечке иштеп турган 3 канал тарткан телевизор бар. Жүр телевизор көрөбүз деген Анар эженин сөзүнөн улам залга чыктык. Эми эле отурганыбызда, девушки, завтра проверка деп бригадир кыйкырып келип калды.
Проверка бул прокуратурадан кирет. Эгер түрмөдөгү камалган аялдар свиданкага келген туугандарынан арыз жазса, сөзсүз проверка келет. Бул убакта өмүрү көрбөгөн микроволновкаларды коюшуп, түрмөдө башкача атмосфера болот. Түрмө кызматкерлери дагы сиз деп кайрылып, бир күн өзүбүздү адам катары сезебиз. Эгер кокус бизге түрмөдөгү шарт жөнүндө суроо берсе, баары сонун деп жооп беришибиз керек. Жамандай турган болсоң, алар кеткенден кийин түрмө кызматкерлери ШИЗОга алып кирип урат. Проверкага даярданып, сумкаларыбызды бир сыйра опис кылдык. Проверка бүткөндөн кийин зонада сонун шарп бар экен деп кетишет. Алар кеткенден кийин дагы мурдагы абалыбызга келебиз. Бир күнү эртең менен 6-да бетибизди жууп атканбыз. Муниса эми раковинага жакындаганда Зоя деген орус дечка бир тээп, «Иди отсюда» деп кыйкырганын көрүп, Зоя менен Мунисага болушуп мушташып кеттим. Баары физзарядкага кетишти. Мени ШИЗОго камап салышты. Ал жердеги ит көрбөгөн жашоону айтсам, балким ишенбейсиңер. Кечки ален деп кыйкырган түрмө кызматкери бизди эңкейтип, колубузду кулагыбызга бүгүн укундай койдуруп чуркатат. Ласточка дегенде чымчыктай болуп чуркайбыз. ШИЗОдо 11 күн болуп, 45 килограмм болуп, баракка чыгып келсем, баары мага бойкот жарыялап коюптур. Анар эже менен Мунисада мен сүйлөсөм сүйлөбөйт. Өзү зонада аялдар бири-бирине сүйлөй бербейт. Аялдардын түрмөсүндө чындыгын айтайын Кабил болот. Өзүн эркек катары алып жүргөн. Ал өзүнө зонадагы кыздардан 2-3өөнү аялы катары алып алган дагы болот. Биз 3-4 адамдан семейка болуп жашайбыз. Бири-бирибизге керек нерсени берип турабыз. Мен, Анара эже, Муниса үчөөбүз семейка элек. Муниса дайыма чай даярдоочу. Мен ал үчүн ШИЗОдо отуруп чыксам, чай кой десем укпагансыйт. Ачуум келип, ичине тээп, «Кебе, не слышно» дегенимде гана чай койгону кетти. Бойкот деген өзү зонада жок. Бирөө эле келип, Анара эже менен Мунисаны коркутуп койсо керек. Чай келгиче ойлонуп калыпмын. «Дочка, иди сюда» деп мени чакырган сыган аял Галяны дагы укпапмын. Чакырсам келбедин деп менин жаныма киргенде, мени чакырганын билдим. Камалган сыган аялдардын көбү күйөөлөрүнүн күнөөсүн алып отурушат. Өтө тазалыкка караган аял. Аялдар абагында жүдөп, өзүмүн карабай жүргөнү болбойт. Галя менин жаныма келип, сүйлөшүп отуруп калды. Галя көп жылдан бери отурган үчүн аны бригадирлер дагы сыйлайт болчу. «Дочка, сенин срогуң аз. Сен эртерээк чыгып кетүүнүн ордуна кайра ШИЗОго түшүп атасың. Сага окшогон срогу аздар кайра түрмөнүн администрациясына жагынып жүрүп, эртерээк чыккан аракет кылат. Сенин адилеттүүлүгүң кимге керек? Адилеттүү адамдар болгондо мынтип түрмөдө отурат белең. Эч качан бирөө үчүн күйбө» деген Галя туура айтат. Галянын сөзүнөн кийин өзүм үчүн жашай турган болуп, баш отум менен ишке киришип кеттим. Мурдагыдай Анара эже менен Мунисага дагы болушпайм. Кечирип кой деп экөө тең кечирим сураганы менен аларга болгон ишенич кеткен. Цехте кечке иште болом. Өмүрү машинада отурбаган, өмүрү тиге албаган орустарга жардам берип жүрдүм. Көп өтпөй Анара эже срогу бүтүп кетти. Зонада окшош күндөр өтүп жатты. Нурбек кеткенден кийин менден эч ким кабар албайт. Дагы жакшы иштейм. Айлыгыма керектүү нерселерди алып турам. Магазинден дагы акчаңы сатуучу кыскартып коет. Бир айда 26 күн иштесең, кагазга 10 күн иштеди деп цехтин бригадири жазып коет. Алар менен спорить этсең, дагы ШИЗОго түшөсүн. Аялдар үчүн түрмөдө өзүнүн салону бар. Кандай чачкы кылса дагы 700 рубль. Өтө кымбат. Эртеден кечке швейный цехте иштеп, бир айда 1000 рублга жетип жетпеген айлык тиет. Үйүнөн кабар алып, тез-тез продукта келип турган аялдарды баары сыйлайт. Алар өзүнө кирген нерселерден бригадирге, түрмө кызматкерлерине дагы бөлүп берип турат. Мен отурган жерде 25 жыл отурган аялдар дагы бар. Отурганыма 1 жылдан ашкан. Чарчап кеттим. Швейный цехтен кирип чыккан сайын текшерүү, столовойго кечигип барсаң жазаланасың. Курсагың тойбой нан алып чыксаң дагы жазаланасың. Таңга маал 6-да турасың. Ысык суу деген жок. Кышкы бочинка бербейт. Баарынан чарчадым. Зонада дем алуу аябай аз. Адаттагыдай швейный цехте элем. Беги срочно түрмөнүн начальниги чакырып атат деп айткан бригадирдин сөзүнөн улам, тынчылык бекен деп барсам, түрмөнүн начальниги менен мен күтпөгөн адам сүйлөшүп отуруптур. Ал адамды көрүп таң калдым. Ошол адам мени ошол күнү жашоомду башка нукка буруп, мен 1 жыл
3 ай сурогунду таштап, ошол күнү мени түрмөдөн алып чыгып кетти. Ал адам ким деп сурап атасызбы? Ал адамбы? Уккан кулагыма өзүм ишенбей, чын эле эркиндикке чыганбы деп баракка келсем, көп иште болгон үчүн коштошо албай калганыма ичим ачышып турганына карабай, бошоп чыгып кетип атканыма сүйүндүм. Барактагы калган аялдар «Как тебе повезло? Өзүң жакшы кара» деп коштошуп атышты. Эртерээк кыймылдабасам, кайра калтырып кое тургандай болуп шашылсам дагы, цыган Галя менен коштошуп кетейин деп, ал жаткан баракка кирдим. Галя байкуш 3-чү жолу камалышы. Көкүрөгүнүн онкологиялык оору менен ооруп аткан. Биздин отрядда 90го жакын аял бар. 2 комнатада жатабыз. Галяга такыр иштетиле элексамын. Шампундарымды бердим. Мунисага берип кой деп Галяга таштайын дегенмин. Кайра бергим келбеди. Зонада 1 айда 1 жолу 1 даарат кагаз, зубный паста, 2 вафельный полотенце, 10 прокладка берет. Айдын башы үчүн кече берген болчу. Аны да Галяга бердим. Зонадан бир дагы кийимдериң алба. Плохая примета деп айткан Галянын сөзүнөн улам, кийимдерими ошол жердегилерге бөлүп бердим. Зонада дос деген болбойт. Зонадагылардын досу бул мышык. Көчөдөгү мышыктар баракта жүрө берет. Төшөгүңө келип жатып алат. Эгер сен зонада бирөөгө бооруң ооруп, ак көңүл болсоң, сени тебелеп кетишет. Зонада канча жылдан бери отуруп, жүрөгү таш болуп калган аялдар бар. Мен бош болгон жокмун. Мушташтым, ШИЗОдо жаттым. Түрмө кээ бир аялдарды оңдобойт. Айрыкча көп жыл мөөнөт алгандарды баары унутуп коет. Түрмөдөн чыккандан кийин колдой турган адамың жок болсо, кайра уурулук кылып, же бир жолу наркотика ташып коеюн деп, кайра кылмышкыл зонага келишет. Эрки күчтүү аялдар эч ким күтүп жардам бербегенине карабай, өз жолун таап кетишет. Мага бир жолу Нурбек келгени менен, башка эч ким кирген жок. Галянын адвокатты ким тааптыр деген суроосуна, «Я сама ничего не понимаю. Ладно, берегите себя» деп коштошуп, отряд башчыма келдим. Ал мага документтерди даярдап койгон экен. Бухгалтерияга барып жол киреге деген 430 рубль акчаны алдым. Бул акча менен жетемби же жетпейинби, мага баары бир болчу. Эң негизгиси, чыгып алсам, жөө болсо дагы кетем деп шашып атам. Аялдардын абагында эң кыйын убак. Бул түнкү саат 10дон кийин, от бойдон кийин башталат. Аялдар балдарын эстеп ыйлап чыгышат. Адам өлтүргөндөр түшүнөн бакырып, коркуп чыгышат. Ушул нерселерден кутулганыма шүгүр кылдым. Жаңы абакка келгенде, түрмөдө кийилбей турган кийимдерди алып коет. Кийимдерим турган коптеркага барып, кофта, юбкамды, босоножкамды кийдим. Эшик суук. Ботинка кийип кет дешкенине карабай, түрмөнүн ботинкасын кийбедим. Эх, Кудай көрсөткөнүмө шүгүр. Эркиндикке чыгаар күн келди деп шарактаган эшиктер ачылып, мен сыртты көздөй кетип атам. Толкунданганымабы, буттарым баспай бир жерде тургансыйт. Колуна топ ключ кармаган түрмөнүн кызматкери шарактаган акыркы эшикти ачып, мени экинчи келбе удача деп сыртка чыгарып койду. Зонанын аурасы оор. Сыртка чыкканда эркиндиктин жытын сездим. Жука кийингениме карабай, үшүгөнүм сезилбей, муздак шамал бетимди аймалап турду. Зонанын сыртынан биринчи жолу көрүшүм. Жаңы алып келгенде автозак менен келип, сыртын көргөн эмес элем. Түрмөдөн чыккандан кийин 20 метр басканда шлагбаум бар экен. Шлагбаумдан өтүп, кантип кетеримди билбей эки жакты карадым. Жакын жерде үй дагы көрүнбөйт. Жолдун эки чекеси энтала. Шлагбаумдан чыкканда 1-2 метр алыста турган эки машинаны көрүп, ошолордон сурайын деп машина жакка жөнөдүм. Балким азыр силер ишенбейсиңер. Кантип ушундай болсун деп машинаны көздөй бара жатканымда, машинадан бир кучак роза гүлүн көтөрүп түшүп, Мира эркиндикке чыгышым менен мага турмушка чыкчы деп алдында чөгөрүп, мен тааныган, бирок мен такыр күтпөгөн адам турган эле. Мени камалып чыккан, эмне деп ойлойт деп чыккан мен үчүн сонун сюрприз болду. Экинчи машинадан достору чыгып, кол чаап куттуктайбыз дегенде, мен күтпөгөн баланын кадыры жогору үчүн достору менен мени зонадан алып кеткени киргенине ичим жылып, унчукпай шакегин колума салган менен ооба деп айта албай туруп калдым. Бул күн менин бактылуу күнүм эле деп Мира бир аз сүйлөбөй токтоп калды. Ал бала ким эле деп сиз дагы кызыгып атасызбы? Анда угуп туруң деп Мира сөзүн андан ары улап кетти.
Макул ооба дебесең дагы, эң башкысы эркиндиктесинде мени кучактап турган Нурбеке, экинчи аял кылып алайын дедиңби деп сурасам, жинди кыз жүр, жолдон сүйлөшөбүз деп достору менен учурашкандан кийин машинага отуруп жөнөп кеттик. Мира, мен сага үйлөнгөнү кетип атам деп алдап, адвокат таптым. Сен отурган түрмөнүн начальнигине адвокат акча берип, сени амнистия менен чыгарып алдык. Эң башкысы сенин күнөөсүз экениңи билем. Адашпаган ким бар? Мен сени жаңы жумушка киргениңде жактырчумун. Сени түрмөдөн алып чыгам деп сага айтсам, балким иш жүзүнө ашпай калып, сага уят болбоюн деп, үйлөнгөнү кетип атам деп койгонмун. Баары мен ойлогондон жакшы болду. Эң башкысы сен чыктың деген Нурбекке ыраазы болдум. Мен которуп алган орустун акчасын апам Москвага келгенде төлөп берген. Москвага келип, Нурбектердин квартирасында 10 күндөй болдум. Апама түрмөдөн чыкканымы айткан жокмун. Мен баргыча жол карап күтпөсүн деп ойлодум. Толук 10 күн болгондон кийин Нурбек экөөбүз түз Ошко учуп кеттик. Нурбек Ошко келген эмес экен. Ал үчүн сүйдөгөн сөздөр өөн болгон менен элибиздин меймандостугу жакта. Түнү самолеттон түшүп, түз эле үйгө бардык. Үйгө барганда апам уктап атыптыр. Эшикти такылдатып, апа мен келдим дегенимди уккан апам, өңүмбү же түшүмбү деп ойгонуп, эшикти ачты. Жалгызым өңүмбү же түшүмбү деп өпкүлөп кучактаган апам Нурбекти көрүп, ишенгенмин балам сага. Мени узатып атканында Мираны сөзсүз чыгарып алам дегениңе ишенгенмин деп Нурбекке ыраазычылыгын айтып атты. Башыма суу айлантып, ырмын кылып үйгө алып кирген апамым кубанычында чек жок. Таякемдерге сүйүнчүлөдү. Эртеси таякемдердин үйүнө барып, кудай өткөрдүк. Ошто 3 күн жүргөн Нурбек көп өтпөй ата-энеси менен келип, мени кыргыздын салты менен ысык көрбү алып кетишти. Биз турмуш кургандан кийин Нурбек Москвага барып, иштеп келип атты. Мен экинчи барбайм деп барган жокмун. Кайненем мугалим, сонун аял, кызындай көрөт. Кайынатам мал чарбачылыгы менен алектенет. Кайын журтума наалыбайм, баары жакшы адамдар. Ай, Нурбек бизде кыз түгөнгөнсүп сарт алып келди деп тамашалашкан коңшуларга күлүп эле коем. 2 кызыбыз бар. Жакында жарым акчасын төлөп Бишкектен үй алганбыз. Окуумду ошол боюнча улантпай курстарда окудум. Азыр салондо иштейм. Нурбек Токтогулдук досу менен машина оңдоочу жай ачышкан. Кудайга шүгүр. Нурбектин сунушу менен апамы жаныбызга жашаганы чакыралы деп атабыз. Антпесек, жашы өтүп калган апам үйдө жалгыз калды. Жылда жайында кайын журтум менен Ошко барып турабыз. Апамын аты Карамат. Кайненем Ошко барганда керемет кудагый деп жүрүп, азыр керемет болуп калды. Нурбек экөөбүз тең 5 маал намаз окуйбуз. Аллахка шүгүр кылам. Мен бактылуумун. Күйөөм унут десе дагы, Мордовия жүрөгүмдүн бир чекесинде тургансы берет. Биринчи жолу сизге толук айтып берип атам. Балким эми жеңилдеп калармын. Кайын журтум менин камалганымы билеби же билбейби, билбейт экенмин. Такыр ал жөнүндө сөз кылышкан эмес. Эң башкысы, мен азыр жолдошумдун сүйүктүү жары, кыздарымдын сүйкүндүү апасы, кайын журтумдун кадырлуу келини, апамын жалгыз кызымын. Түндүк менен түштүктү бириктирген бактылуу үй бүлөбүз. Аллахым сиздерге дагы бакыт берсин. Ушул бактындан ажыратпасын деп тилеп келем. Деп сөзүн бүтүргөн Мирага бакыт каалап, турмушта өз жолун таап кеткенине кубандым.